1-октябрь эл аралык карылар күнү. Алгач мындай майрамды Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990 жылдын аягында бүт дүйнө жүзү белгилей баштаган. 1-октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдар, майрамдар, акциялар жүрөт. 30 жылдан бери кыргыз жерге бизде 1-октябрь карылар күнү да кызуу белгиленип келет. Кыргыз жеринде мыйзам боюнча эркектер 63 жаштан, аялдар 58 жаштан кары болуп эсептелинет. Кары адамдарга ким сый-урмат көрсөтсө, ал сөзсүз кийин кайтат. Карысы бардын ырысы бар деп бекеринен айтылбаса керек. Кыргыз элинде ушуга окшогон накыл сөздөр арбан. Силерге бир окуяны айтып берейин. Бир киши жумушун абдан так аткарып, эч кечикчү эмес экен жумушунан. Күндөрдүн биринде ал киши жумушунан жарым саатка кечигип барат. Аны байкаган директору эч кечикчү эмес эле, эмне болду экен, кыйналып башына кыйынчылык түшкөн окшойт деп ойлонуп, айлыгына 500 сом кошуп берет. Арадан канча убакыт өтүп, жанагы киши дагы ишине жарым саатка кечигип келет. Аны байкаган директору ачууланып, бир жолу кечиксе кыйналыптыр деп акча кошсом, бекер тамакка көнүп үйрөнгөн жанго дагы кечикти деп кийинки айлыгынан 500 сом кайра алып коет. Анда да ал киши директоруна унчукпайт. Директору таңыркап, ал кишини чакырып сүйлөшөт. Бир жолу иштен кечиктиң, акча коштум. Экинчи жолу иштен кечиккениңде акчаны алып койдум. Анда дагы унчукпайсың, деги сага эмне болду? Деп суроо берсе, жанагы киши бир азга ойлонуп турду да жооп берди. Биринчи жолу иштен кечиккенимде аялым төрөп, доктурга жатып, тамак аштарды жеткирип берип, бир азга кечигип калдым. Келсем 500 сом акча кошупсуз айлыгыма. Рахмат сизге. Ал менин бөбөгүмдүн ырыскысы болчу. Экинчи жолу иштен кечиккенимде апам бизди таштап, бул дүйнөдөн кайтыш болду. Ошол менен ишке кечигип келдим. Келсем айлыгымдан 500 сом алып коюпсуз. Ал апамдын ырыскысы болчу. Ырыскысын бизден кошо алып кеткен болчу, деп жооп береткен директоруна. Көрдүңөрбү балдар, карылар биздин ырыскыбыз. Атабыз бизди жөлөп турган тирек, энебиз асыл насаат булагыбыз. Тарбияны берген ата-энелер, ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларга сый-урмат жасоо ар бир адамдын милдети. Ата-энеңдин көзү барда сыйлай жүр. Ата-энең жаш болсо да баары бир улгаят. Ал гана эмес, биз да улгаябыз. Ошондуктан ата-энелерибизди сөз менен эмес, жасаган иш-аракетиң, ак эмгегиң менен сыйлап бил. Карынын батасын ал. Карынын батасын алган адам эч качан кор болбойт эмеспи? Карынын батасын алгыла.